эгемендүүлүккө жетиш канчалык оор болсо, ошол эгемендүүлүктү кармап калыш андан дагы оорго турушу мүмкүн деп эсептейм. Кыргызстан куралдуу күчтөрүнүн бюджетин көбөйттү. Азыр анын натыйжасы кандай? Заманбап транспорттар жана байланыш жабдыктары сатылып алынды. Жаңыланган курал-жарак жана техника коргонуу тармагында өзгөрүү байкалабы? Алдыңарда бул учкучсуз аппаратты уштура турган операторлор, эгерде байкасаңар экранда кадимки эле мына буталар. Тармактагы санариптештирүү, аскер кызматкерлерин социалдык колдоо кантип ишке ашырылат? Коргоо министрлигинин аскер кызматчыларына жакынкы арада бүтчү үйлөрдөн 900дөн ашык батир берилет. Ишенимдүү коргонуу жана бекем тартип мамлекеттин туруктуулугунун негизги шарттары. Өлкө жетекчилигинин колдоосу менен акыркы жылдары коргонуу сектору модернизацияланып, армия заманбап техника менен камсыздалганы байкалууда. Ал тапта президент Садыр Жапаров учкучсуз авиациялык комплекстер, чалгындоо жана байкоо каражаттары, жогорку тактыктагы коргонуу системалары алынып, куралдуу күчтөр биринчи жолу кеңири технологиялык мүмкүнчүлүккө ээ болгонун билдирди. 100 миллиардтаган каражатка заманбап техника, учкучсуз авиациялык комплекстер, байкоо жана чалгындоо каражаттары, жогорку тактыктагы коргонуу системалары, заманбап транспорттар жана байланыш жабдыктары сатылып алынды. Көп жылдардан бери биринчи жолу армиябыз 21-кылымдын талаптарына жооп берген чыныгы заманбап жабдууларга ээ болду. Армиянын мобилдүүлүгүн, башкаруунун ыкчамдуулугун жана өздүк курамдын коопсуз кыймылын камсыздоо багытында мамлекет жетекчилиги тарабынан Коргоо министрлигине автоунааlar менен атайын өзгөчө техникалар тапшырылууда. Бул куралдуу күчтөрдүн республиканын бардык аймактарындагы бөлүмдөрүн камтып, армиянын сапаттык деңгээлин жаңы баскычка чыгарууга шарт түзүүдө. Тапшырылып жаткан бул унаалар дал ошол максатка кызмат кылат. Аскердик бөлүктөрдүн мобилдүүлүгүн арттырат, өздүк курамдын коопсуз жана ыкчам кыймылын камсыздайт. Аскердик машыгууларда жана өзгөчө кырдаалдарда ыкчам чечим кабыл алууга шарт түзөт. Ар бир унаа бул жоокердин убагында жеткен жардамы, командирдин так чечими, мамлекеттин бекем коргонуу тутумунун бир бөлүгү деп билем. Минкап төрагасы куралдуу күчтөрдүн бюджети 2018-2019 жылдарга салыштырмалуу 300%дан ашык өскөнүн белгиледи. Коргоо министринин айтымында бул аскер бөлүктөрүнүн, аскер шаарчаларынын жана гарнизондордун инфраструктурасын өнүктүрүүдөн сырткары, заманбап курал-жарактар, аскердик жана атайын техникаларды алууга да олуттуу шарт түзгөн. Бул реформанын алкагында ар бир аскер бөлүккө заманбап техникаларды киргизип атабыз. Бул жерде учкучу жок учактарыбыз бизде өндүрүлүп жаткан дагы көрсөтөбүз. Ошолордун баарын булар деген азыркы заманга азыркы талаптарга жооп берет деп düşünüyorum. Куралдуу күчтөрдөгү жүргүзүлүп жаткан реформалардын алкагында кыргыз армиясын кылыч кармаган жоокерлердин образы эмес, заманбап технологияны өздөштүргөн кесипкөй адистердин армиясына айлантуу иши системдүү түрдө ишке ашырылууда. Тагыраагы байкоо жана чалгындоо каражаттары, жогорку тактыктагы коргонуу системалары, байланыш жабдыктары алынды. Айрыкча реалдуу согуштук шарттарды эске алуу менен учкучсуз авиациялык комплекстерге өзгөчө көңүл бурулуп, бул багытта Коргоо министрлигинин бардык бөлүктөрүндө атайын адистешкен бөлүмдөр түзүлдү. Президенттин тапшырмасы менен бизге июнь айында 25-жылдын июнь айында тапшырма берилген. Ушу учкучсуз аппаратты колдоно турган бөлүктөр ачылсын. Ошонун ичинде да снайпердик топтор, дагы башкалар. Анан мына алдыңарда бул учкучсуз аппаратты уштура турган операторлор даярдоо. Бул биринчи этап менен биз бир жума мурун бир топту даярдап бүттүк. Коргоо министрлигине караштуу Скорпион атайын багыттагы бригадасы куралдуу күчтөрдөгү жүргүзүлүп жаткан соңку заманбап реформалардын жандуу мисалы. Бул бөлүк бүгүн жогорку даярдыгы, көп функционалдуу жана технологиялык мүмкүнчүлүктөрү кең аскердик түзүм катары өнүгүп жатат. Аны мындагы кызматкерлер да ишенимдүү айтышууда. Өзгөрүүлөр мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматчыларынан сырткары да контракттык кызматта кызмат өтөгөн офицердик курамга дагы сезилип атат деп эсептейм. Себеби ошол эле айлык акынын көтөрүлүшү, аскер кызматчыларды турак жай менен камсыздоо, азыркы учурларда атайын аскер кызматчылары үчүн дагы башка шарттар иштелип чыгыптыр. Мамлекеттик ипотекалык компания тараптан үй алуу, аскер кызматчысы кайсыл жерге барып кызмат кылса ошол жерден ала алат деген сыяктуу өзгөрүүлөрдү бизге жеткирип жатат. Ал дагы бизди кубандырбай кое албайт.
Бригаданын өздүк курамы жаңы курал-жарак, түнкү көрүү жабдуулары, тактикалык байланыш каражаттары жана атайын транспорт менен камсыздалган. Эми азыркы жаңы чыккан куралдарды жакшы эле натыйжа көрсөтүп келатат. Илгерки эмеге караганда булардын күчүнөс атуу эмелери, ылдамдыгы, салмактары жеңил. Азыркы эме коллиматорду пирселдеп коет, өзлөрүндө бар, аны өнчө сатып албайсың. Азыр биздин азыркы маалда өзүңөр көрүп жаткандай бийликтеги отурган адамдар аябай жакшы иштеп атат. Бизге жаңы курал-жарактарды алып берип атат, жаңы техникалар берип атат. Ошолордун жардамы менен көп жетиштиктерге жетип атабыз. Мындан тышкары жүргүзүлүп жаткан реформалардын алкагында бул бөлүктө учкучсуз аппараттарды колдонуу өзүнчө багыт катары калыптанган. Алардын алды практикалык сыноодон да ийгиликтүү өтүштү. Замандын жаңы талаптарына байланыштуу ушул учкучсуз учуучу аппараттарды колдонууга абдан зарылбыз. Анткени согуш таласында адамды жоготкондон көрө ушу учкучсуз учуучу аппараттарды жоготконубуз бизге ыңгайлуу. Bunday жаңыларга жоокерлердин кызыгуусу абдан сонун болуп жатат. Анткени келечектеги ушу жаш муундар көбүнчө ушу технологияга жакын. Ошол себептен азыркы учурда биздин бул кызмат ордунда отурган аскер кызматкерлери абдан кызыгып жатат. Анткени менен техника өзү эле жыйынтык бербейт. Аны колдонгон адам негизги фактор. Ошондуктан коргоо министрлигинде аскер кызматчыларын даярдоонун стандарттары кайра каралып, жаңы заман талабына ылайык машыгуу сабактары киргизилген. Мен окуп жүргөндө дагы биз мурунку замандын талабындагы ок атуу көнүгүүлөрүн ачык. Мен атайын багытка келип IPC көнүгүүсүн ушул жактан тааныштым. Бунун өзгөчөлүгү мурункудан азыркысы бул азыркы замандын талабында калк жайгашкан аймакта согуштун түрлөрү болуп жатат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына ошол көнүгүү согушту даана көрсөтүп берет IPC көнүгүүсү. Ал тапта коргоо министрлиги санариптештирүүнүн алгачкы этабын ийгиликтүү ишке ашырып, документ жүгүртүү, жарандык кадрларды эсепке алуу жана аскердик каттоо процесстерин иретке келтирди. Учурда аскердик каттоонун электрондук системасы 5 аскер комиссариатында пилоттук негизде иштеп жатат. Ушул жылдын март айына чейин бул система дагы 25 аскер комиссариатына жайылтылып, аскердик билеттерди санариптештирүү иштери башталды. Азыркы учурда пилоттук режимде 5 аскер комиссариатында иш жүргүзүлүп атат. Пилоттук режимде иш-чаралар бүткөндө биз жыйынтыктарын талдоо жүргүзүп, анан ушул жылдын үстүбүздөгү жылдын аягына чейин жалпы толук аскер комиссариаттарына орнотобуз. Ошентип өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө өзгөчө көңүл бурулуп, аскер кызматкерлерин социалдык жактан колдоо иштери уланууда. Анын алкагында күнүмдүк ижара акысынын компенсациясы жогорулатылып, ипотекалык турак жай үчүн ай сайын төлөнүүчү каражат берилүүдө. Мындан тышкары, жакынкы мезгилде аскер кызматкерлерине 900 даана батир тапшыруу пландалууда. 20 жылдан ашык кызмат өтөгөндөргө ипотекасын толук кутулганга чейин төлөп беребиз. Кайсы регионда кызмат кылбагыла силерге өзүңөр тандаган жерден ипотекалык турак жай алууга мүмкүнчүлүк берилди. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу коргоо министрлигинин аскер кызматчыларына жакынкы арада бүтчү үйлөрдөн 900дөн ашык батир берилет. Буюрса, биз ар бир аскер кызматкерди үй менен камсыздайбыз. Урматтуу жоокерлер, мамлекет сиздердин бул эмгегиңиздерди жогору баалайт жана мындан ары да ар тараптуу колдоону улантат. Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстанда коргонуу тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалар бир багытта же убактылуу чаралар эмес, узак мөөнөттүү жана системалуу саясаттын натыйжасы экенин көрсөтүүдө. Мында ыкма армиянын мобилдүүлүгүн, башкаруунун ыкчамдуулугун жана жоокерлердин ишенимин арттырып, мамлекеттин ички жана тышкы коопсуздугун камсыздоодо ишенимдүү тирек болуп калууда. Максат Боронбаев, Темирлан Мусаев, Жомарт Чалабаев, Алатоо 24. Сырлок, убактыңыз 27:74. Буталарды көтөрдү.